Добрый день, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции. Добрый день, уважаемые журналисты. Пресс-центр «Пресс-Ком» всегда рад видеть вас. И разрешите начать пресс-конференцию, посвященную теме заявления гражданки Мамутовой, врачи отделения Чуйской территориальной больницы подменили ребенка новорожденного на чужого умершего. Вот. Об этом хочет сказать Зарина Мамутова, также ее супруг, и Алайкулова Марипа, председатель общественного объединения. Так, пожалуйста, Марипа. Саламатсызбы, бүгүнкү конференция катышуучулары. Биз негизгиси кыска түшүндүрүп кетсем, Элек көйгөй коомдук бирикме, бул карапайым элден түзүлгөн бирикме болуп эсептелинет. Биздин бирикмеге Мамутова Зарина кайрылган. Кайрылганын себеби эмне болду? Бул аябай орчундуу маселе деп ойлойбуз, биздин мамлекет ичинде болуп аткан. Анткени бала жоготуу 9 ай омурткасын сыздап көтөрүп, ошону билип, туюп жүрөгү менен, анан бир эле моментте ошо төрөп баласын жанына алып келген убакытта эртеси күнү жок болуп кетсеч, бул эне үчүн чоң жоготуу болуш керек. Мен ушул азыркы учурда кайрылып кетким келет да, анткени биз бардык бийлик бутактарына, биздин өзүбүздүн иш тартибибиз бар да, бардык бийлик бутактарга биз уже каттарды жөндөдүк, кайрылуулардын барысын. Жөндөгөндө дагы биз ага тастыкчылык үчүн материалдар менен жөндөдүк. Анткени бул жерде бүт бардык основания, документтердин бардыгы. Бул жерде бир эле бюрократия болот да, токтото турган нерселер. Анан биз ойлоп атабыз, бияктан азыр эгерде ушул Заринанын иши боюнча аябай жакшы кылдаттык менен, дыкандык менен иликтесе, бала сатуу боюнча чоң бир системаны ачып, көзү ачылат деген. Анткени деген бул жерде айтылып аткан иштер боюнча, мисалы үчүн, бул баланын сүрөтү, мына көрүп атасыңар, баланын сүрөтү. Эки бала тең бирдей, жакшынакай, эчтеке эмеси жок. Анан экинчи эле күнү төрөгөндөн кийин баланын уже башкача баланы алып келиши, бул дагы бир өзүнчө эме болуш керек. Бул эмнеден биздин коомчулукта болуп аткан трагедиябы же бул эмне экенин биз азыр ушул жогору бийликтеги турган инсандарга кайрылып, ушу биздин маселени чечип берет деген ойдо бүт жети дубандагы элдин баарысы ошо суранып атат да, ошо Мамутованын маселесин чечип берсин деп. Өздөрү аябай кылдаттык менен подробно атасы, апасы айтып беришет. Рахмат. Мен 2018 жылдын 22 декабрында Токмок шаарында Чуй роддомуна барып көз жаргам. Эки эгиси болуп. Жакшы эле деп врачтар колуна карматкан, экөөсүнүн экөөсүнүн жанында жаткан. Эртеси күнү 23-ндө кечке саат 6-ларда бирөөсүнүн температурасы көтөрүлүп кетти деп, КВСке жаткызып туралы деп алып кетишкен. Оны сурап аттым, эмне болду деп. Жакшы бала, жакшы карап атабыз деди. Где-то бир 8-терде сурадым. Жакшы деди, бир 10-дордо палатадан чыгып баланы КВСтен карап келейин деп чыксам, баланы да көргөн жокмун, и медсестра да жок экен. 10-дордо келди, эмнеге издеп атасыз деп. Анан баланы сурайын деген десем, бала жакшы эле жатат, уктап атат деди. Эмне эмбейби десем, жок, бизде смесь бар, берип койду, жата бериңиз деди. Анан бала менен экинчи түгөйү менен жаткам, саат 11-лерде врач келди, балаңыз кыйналып атат, жүрүңүз деп чакырды палатадан. Чыгып ошо КВС жака басып баратсам, детский врачасынан чыгып, балаң оор, реанимацияга түшүп калды деди. Кандайча эмне болуп түшүп калды десем эле, ары басып кетип калды да, мен коркуп жолдошумду үйдөгү туугандарга чалып, 11-лерде чакырдым, келди, бала жаман болуп атыптыр. Кечээ эле бир 15 мүнөттө эле жолдошум келип калды. Келип детский врачка бартсак, астыбыздан чыгып, анан
чарчап калды эги балаңар ушундай болуп калды. Эмне болуп чарчады десек жооп бере албай койду. Бүгүн кечке карадым, жакшы болчу дейт. Ал күнү детский врач вообще больницага келген да эмес болчу, көргөн да эмеспиз. Анан биз туугандар келди, баарыбыз келди, баланы бергиле биз көрөлү дедик. Көрөлү десек эле жок болбойт бала деген орто көрсөтө албайбыз деди. Жолдошум айтты, туугандар айтты, прокурорго коюшту. Көрсөткөнгө болбойт деп. Анан милиция чакырдык. Көрсөтө албасаңар милиция эмне, может баланы өлтүрүп алдыңар, может түшүрүп алдыңар, может укол сайып реакция болуп кетти десек эле милициялар келди ага чейин. Милициялар келип балалар эшиктерин баарын бекитип кубалашып врачтар болбойт киргенге деп. Личный карточкасын көрөлү, эмнелерди жазды балага, назначение кылды врач. Эмне укол сайын десек, ал карточкасын да бере койду бизге. Жок депчи, көрө албайсыңар деп. Андан кийин мен берки баланын жанына кеттим. Анан жолдошум туугандар кайра эмне болду да, дальше разборка болду. Келинчегим саат 11'de çaldı. Men үйдө балдар менен болчумун. 4 жашта балам бар, ошону уктатып аткам. Анан эмне болуп кетти деп баламды тартып чыгып барганча 12'ge 10 мүнөт 5 мүнөт калганда больницага кирип барып самасынан жана врач чыкты, дежурный врачмын деп. Чыгып эле мага келип балдарыңыз көп экен, 5 балаңыз бар экен, эми ошолор калган аман болсун. Бул балаңыз чарчап калды деп айтышты. Менден да сурап аткан, врачта канча балам бар деп көрүп аткан алда. Бул экөө менен эгистер менен 7 болот дедим. Канча кыз канча эркек деди. 3 кыз 4 эркек болду десем, мени жакшы деле күлүшкөн. Может ошол маалда мени текшерип атышканбы, санап атышканбы канча балдар бар. Ар бир энеге, ар бир баланын өзүнүн 20 баласы болсо деле ордулар. Кандай чагылышты. Анан ошо врачтар менен сүйлөшүп эметtik, эмне болду, жакшы эле бала болчу, өзү заведующий роддом өзү төрөткөн. Мен барганда эгиз төрөлдү, мына экөө тең жакшы деп мен сүйүнүчүмдү берип